Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта 2013 жылы Шымкентте өткөн Кыргызстандын Кожоңкул командасы менен Казакстандын Астана командасынын ортосундагы оюн тууралуу айтып беребиз. Беттештин негизги убактысы 0-0 эсебинде аяктап, булеттер сериясы орун алган. Биринчи жупта Кыргызстандын командасынан Байыш Ниязов чыгып, биринчи болуп булакты Тайгазанга ыргытууга аракет кылды. Атаандашы Арслан Кабжановду жанына жакындатпаганы менен ыргыткан текеси Тайгазандын капталына туруп, салым эсепке алынбады. Эки сирагы жаңады Серкен чыгып жатыр. Калай кылар экен? Эсептелмейди. Асылбек Шерибаев бул Серкени эсепте алар мекен? Жок, эсепке алынбайды. Бул ичинде толук жатпагандыктан мына казандыктын жээгинде эки сирак чыгып жатыр. Бирок тастас өтө жакшы тастады. Аттын экпини менен сыртка карай чыгып кетти. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Арслан Кабжанов улакты алдына өңөрүп алып, жакшы эле ылдамдык кошкондой болгону менен Байыш Ниязов ишенимдүү түрдө атаандашына жетип келип, ыргытууга тоскоолдук болду. Казандыктын жанына келгенде алыстау кеткен сыяктуу. Жок, бул жерде кимдин Байыш Ниязовдун атын жүйрүктүгүн байкадыңыздарбы? Киши шембер казандыкка 10 метр калганда жетип алып койду. Экинчи болуп Акбар Иманбеков булютке чыгып, капталдап келип ыргыткан улагы түшпөй калды. Алдына өңгөрүп алган тулпар менен келип, казандыкка карай жакындап келе жатыр, бирок Элдос Тилебаев чабуулга өтө ийгиликсиз чыкты. Тайгазанга жеткичекти эле. Акбар атаандашына жетип булакты тартып алды. Жулуп алды. Жулуп кетти. Аты жетип алып койду. Жүйрүктүгүн таанытты. Акбардын тулпары мыкты экен. Керемет. Мынекей азыр биринчи болуп Кожоңкул Көкпар командасыны Үчүнчү жупта Кыргызстандын атынан Манас Ниязов чыгып, атаандашын жакындатпастан Тайгазанга келип бир колдоп ыргытып, булеттер сериясындагы эсепти ачты. Жакындаткызбай казандыкка жакындап тамаша. Мына салым. Таза салым. Таза салым эсептелинет. Алгашкы салымды Манас Ниязов казандыкка дурус тастай билди. Тамаша эсеп азырге 1-0. Тамаша, энекей Манас Ниязовдун жеке дара суурулуп, Серкени бир колу менен көтөрүп алып, казандыкка кандай тамаша тастабы. Казактардын атынан чыккан Улан Байтораев болсо эсепти теңей албады. Анын аты капталдап качып, жыйынтыгында Манас ага тоскоол кылды. Алдыңгы сирагынан тартып, Уландын казандыкка тастауына мүмкүндүк бермеди. 4-чү жупта Рустам Тыналиев либидер менен шамалдай учуп барып, алыстан таамай ыргытты. Ошентип Кожоңкул 2-0 эсебинде Астананы утуп алды. Казандыкка жакындау керек. Тамаша, Рустам Тыналиев эсепти 2-0 жеткизди. Рустам Тыналиев астындагы тулпарды жүйрүк болду, байкайсызбы Нурдолет ага. Бул жерде энди булютте тулпарлардын жүйрүктүгү сонун катар ышкырлыгы көп көмөгүн тийгизет. Тайгазандагы оюндарда утулуп жатканын сезген казак тарап, жер улакка өтүп кеткенби деген ой келбей койбойт. Ой пикир менен бөлүшүңүздөр. Буйруса ноябрь айында кайрадан кыргыз-казак клубтарынын ортосунда оюндар болот. Казакстандык мамлекеттик жана коомдук ишмер Асанбай Аскаровдун жаркын элесине арналган салтка айланган көкпар боюнча мелдеш өтөт. Ага Кыргызстандан 6 команда катышат. Алар Ынтымак, Достук, Сарыөзөн, Жаштык, Мурас жана Нарын облусунун намыс курама командасы. Ал Нурдолет ага булютте